Ушул полиэтилендин ушул түрүн кайра иштетебиз. Амирбек Масралиев желим баштыктарды кайра иштетүүчү ишкананы ачкан. Анда 10 жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Ишкердин айтымында таштандыны кайра иштетүү жайларын куруу мезгилдин талабы. Бүгүнкү күндө айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келүүчү калдыктар көрүнгөн жерге төгүлүп, айрым учурда өрттөлүп, экологияга чоң зыянын тийгизүүдө дейт. Амирбек мырза кайра иштетип жаткан таштандыны соода түйүндөрдөн сатып алат. Мамлекетке кандайдыр бир салык түрүндө пайдабыз тиет. Ошондой эле жумушчуларга кошумча жумуш орун түзөбүз. Андан сырткары бул биздин ишибиз таштандыларды кайра иштетүү. Бир эле чөнтөк эмес, жаратылышка дагы бир кандайдыр бир пайдабыз тигени бизди сүйүндүрөт. Жалал Абад шаарынан жылына 150 000 куб таштанды чыгат. Калада таштандыны кайра иштетүү жайы жок. Жергиликтүү бийлик жыл ичинде 200 000 куб таштандыны кайра иштетүүчү завод курууну пландап жатат. Бүгүнкү күндө долбоору даярдалып, министрлер кабинетине сунушталган. Заводдун болжолдуу суммасы 195 миллион сомду түзөт. Жалал Абад шаарына билесиздер, мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнүүгө уже маселелер чечилип, ушул жогорку кеңештен дагы өттү. Ошонун биз 13 долбоорду түздүк. Ошо 13 долбоордун ичинде ушул таштандыны кайра иштетүүчү заводду дагы сунуштадык. Ал эми Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Ала Бука айыл өкмөтүндө 18 миллион сомго таштандыны кайра иштетүүчү ишкана курулуп жатат. Каражаттын 10% айыл өкмөт тарабынан каралган. Ал ишке кирсе, таштанды жайдагы акыр-чикир калдыктары сорттолуп, жеринде иштетилип, калктын керектөөсүнө колдонулуучу продукция өндүрүлөт. Бул долбоорлорго айыл өкмөт тарабынан ограждениялар, ошо мусор полигон жерди неден өткөрүлдү, стандартташтырып, фонд тарабынан оборудование сатып алып берилип атат. Ошол переработкага оборудование сатып алып берип атабыз. Бүгүнкү күндө почти 60% жумуш аяктады. Жалал Абад шаарында таштандыларды кайра иштетүү боюнча семинар өткөрүлдү. Иш-чарага тазалык мекемесинен, каладагы тейлөө тармагынын жана кафе, ресторандардын өкүлдөрү катышты. Адистер окутууда таштандыны туура сорттоп, иштетип башкаруу системасынын жол жоболору тууралуу бөлүштү. Ошол таштандыларды туура өнүктүрүп, башкарып, ошол таштандылар полигонго жетпестен кайра иштетүү ишкерлерге жеткизип, ошол бардыгы кайра иштетүүгө кетсин деген максатыбыз. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда, мүнөт сайын дүйнө жүзүндө 10 миллион желим баштык колдонулат. Айрым статистикалык маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө мүнөт сайын 1 миллионго чукул желим бөтөлкө сатылат. Анын 7% гана кайра иштетилет. Желим буюмдар жүздөгөн жылдар бою жок болбойт. Мисалы, пенопласттан жасалган буюм 50 жылда, ал эми желим бөтөлкөлөр 450 жылда араң чирейт. Кыргызстанда күн сайын же жылына канча желим идиш колдонулары азырынча белгисиз. Осмон Омсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад шаары.